Мөөнөтүнөн мурда боло турган президенттик шайлоо буга чейинкилеринен айырмаланып, башкаруу системасын тандоочу референдум менен чогуу өткөрүлөт. Ага байланыштуу шайлоо жарайымында да өзгөчөлүктөр бар. Добуш берүүнүн жол жоболору мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык жүргүзүлөт. Бул жолку добуш берүүдө 10 январь күнү биздин Кыргызстан эли референдумга да катышат. Ал референдумда Жогорку Кеңеш белгилеген мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум болуп өтөт. Шайлоочу добуш берүү учурунда белги коюунун талаптарын так сактоосу зарыл. Эгерде бюллетенге бир нече жол сызып же белгиленген чийинден чыгаруу ийсе, ал автоматтык түрдө жараксыз деп табылат. Шайлоочу шайлоо участогуна келгенден кийин алгач идентификациялык маалыматын текшерет. Маалыматтар текшерилип болгон соң колуна 2 чекти алат. 2 чекти алып барып бул жерден тизмени текшергенден кийин колуна 2 бюллетен берилет. 2 бюллетенди чектерге алмаштыргандан кийин жашыруун кабинкага барып белгилеген соң урнага келип тийиштүү урналарга салат. Шайлоо жарандардын өз тандоосуна жараша өтөт. Эгер кааласа, президенттик шайлоо менен референдумдун бирөөсүнө эле добуш берсе да болот. Эң башкысы бюллетендин өңүнө жана салынуучу урнага көңүл буруусу зарыл. Мурдакы шайлоодон айырмачылыгы 2 бюллетендин бирөөсү көк болот. Ал референдумга, бирөөсү ак болот. Ал президенттик шайлоого. Ошол айырмачылыгы да мурдагыдан. Анан аны 2 урна коюлат. Ошол урнанын бирөө президенттик шайлоого, бирөө референдумга. Белгилей кетсек, 2021 жылдын 11 январындагы президенттик шайлоо менен референдумду өткөрүү үчүн өлкө аймагында 2420, ал эми чет өлкөлөрдө 45 шайлоо участкасы ачылган. Атабек Баймырзаев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек шаары.